Орус-Украин согушу. Түркия эми орус куралдарын сатып алуудан баш тартабы. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Орусия менен Түркиянын ортосундагы мындан аркы соода аскерий кызматташтыгы тууралуу өзгөчө Орусиянын Украинага каршы согуш ачкан чындыгына сүйлөшүүгө али эрте экенин айтты. Бул тууралуу ал Анкарада Германиянын канцлери Олаф Шольц менен жолугушууда билдирди деп маалымдайт Reuters. Эрдоган Түркиянын Орусия менен достугуна карабастан НАТО союздаштары колдой албагандыктан Украинаны колдонгонун айтты. Белгилей кетсек, бүгүн Анкара Киевке гуманитардык жардам жөнөтүүнү улантууда. Булак Назар Ньюс Чекит.орг. Рамзан Кадыров Чеченстандын коопсуздук күчтөрү Киевке жакындаганын билдирди. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров өзүнүн телеграм-каналында Украинадагы Чеченстандын коопсуздук күчтөрүнүн тобу Киевдин жанында жайгашканын билдирди. Биздин жердештер Киев багытында ишин улантууда, азыр алар Украинанын борборуна жакын жайгашкан деп жазды Рамзан Кадыров. Ошондой эле Рамзан Кадыров чечен аскерлери артка чегинди деген имиштер чындыкка дал келбей турганын белгиледи. Буйрук дагы эле күчүндө деп жазды Кадыров. Буга чейин Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров чечен аскерлери Украинадагы ири аскердик базаны басып алгандыгын билдирген. Булак Супер Чекит. Украинада чечендердин колуна түшкөн жоокерлер Ахмат күчү деп кыйкырып жаткан видео тарады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Украинада колго түшкөн аскерлер тартылган видеону социалдык тармактагы баракчаларына жүктөдү. Маалыматка ылайык, Кадыров бул видеону Украин аскерлеринин кызматкерлерин кечке чейин багынып берүү талабы менен коштогон, антпесе кеч болуп каларын белгиледи. Биз силерди коопсуздук менен камсыз кылабыз. Мариупольдун айланасында жана ичинде биздин 5000 мыкты чечен аскерлерибиз бар. Жок дегенде бир жолу карапайым калктын жана шаардын кызыкчылыгы үчүн эркектик кадам таштагыла деп жазды Чеченстандын башчысы. Буга чейин Рамзан Кадыров чечен аскерлери Киевке жакындаганын билдирген. Булак Супер Чекит. Түркмөнстандын президентин тандоо боюнча өткөн шайлоодо Сердар Бердумухамедов утуп чыкты. Бул туурасында өлкөнүн БШКсына таянуу менен РИА Новости жазды. Борбордук шайлоо комиссиясы ал шайлоочулардын 72,97% добушун алганын билдирген. Белгилей кетсек, 12 мартта Түркмөнстанда президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүп, ага калктын 97,12% катышты. Жалпысынан 9 талапкер ат салышып, арасында учурдагы президент Курбангулы Бердумухамедовдун уулу Сердар Бердумухамедов бар болчу. Түркмөнстандын президенти 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Булак Спутник Чекит Кыргызстан. Диплом операциясы акыры депутат Фархат Алимжановго жетти. Жогорку кеңешке билимдүү, жаратман жаштар келип өлкөнү алдыга сүрөсө деген карапайым элдин тилеги таш капты көрүнөт. Чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттардын укугун коргоп Оразайым Нарматова депутат болуп келгени менен диплому жок экен деп алып таанышты. Диплому жок адамдар эл өкүлү болгонго мыйзам жол бербегени менен мыйзам баарына тегиз иштесе дегенибиз, миллиондорду айланткан бизнесмен Фархат Алимжановдагы диплому жоктордун катарына киргени менен депутатка эч ким даай алган жок. Анткени депутаттын жасалма жол менен диплом алды деген факт ал эле ушул бизнесмен депутатта да бар экени түштүк тарапта кызуу талкуу болуп жатат. Ага кашкайган далилдер бар. Күбөлөр четтен чыгат. Рыскелди Момбековго иштеген мыйзам миллиондорду чапчыган Алимжановдорго иштебейби? Балким акчалуу адамдар акыйкатты дагы сатып алганбы деп өзү окуп бүткөн окуу жайдын мугалимдери ачык эле айтып жатышат. Алимжанов жеке ишкер болгондуктан сабак учурунда чет өлкөдө көп жүргөн. Акчанын күчү менен экзамендерин жайгарып, мамлекеттик экзаменге дагы катышпай, сынак учурунда инвесторлор менен чет өлкөдө долларды санап, Ташкенттин ресторанында чалкалап чай ичип отурган деген кептер тарап жатат. Адилеттүүлүк кылып, ушул депутаттын дагы дипломун текшерип койсо, саясий буйрутма деген көбүр шыбыр сөздөргө дагы чекит коюлуп, ажообуз менен улуттук коопсуздук кызматынын төрагасына болгон ишеним дагы жогору болуп, колдоого татыйт эле. Булак Назар Ньюс Чекит.орг.